Салам достор, биз ЖРТда келген суроолорду иштегенде улантабыз. Билесиңер, бул суроолор 2020-жылы ЖРТда келген суроолорду окуучулар жаттап жазып чыгып, бири-бири менен WhatsApp ар кандай группаларда, Telegram группаларда бөлүшкөн суроолор, ошолордун топтолгондорун мен бир жакка топтоп койгонбуз. Мына ошолорду катар менен иштеп атабыз. Андыктан биринчи биз эмне кылалы? Биринчи жана экинчи суроону иштеп көрөлү. Алгач эле силер видеону паузага койгула, анан биринчи, экинчи суроону азыр иштеп көргүлө. Анан видеону паузадан чыгарганда мен иштегенди улантам. Ок, иштедиңер деп ойлоймун. Анда биринчинин туура жообу кайсы? Биринчинин туура жообу албетте А экен. А. Эмне үчүн? Анткени 2-нин x'i барабар 5ке дептир. Биз бул суроолорду көп көрүп атабыз. Жакшы жаттап калат экенбиз. Эмне үчүн карагыла? 2-нин 1 деген 2 болчу, 2-нин 0 деген 1 болчу, бардык сандын 0-чу даражасы. 2-нин 3 деген 2-нин x'i деген канча болот? 2-нин x'i деген 4 болот. 2-нин 3 деген 8 болот. 2-нин 4 деген 16 болуп кете берет. Бирок 2-нин канчасы 5ке барабар болот? 2-нин x'i 5ке барабар деп атса, анда мына 4 менен 5-тин ортосунда да 4 менен 8-тин ортосунда 5 деген сан. Андыктан 2-нин x'i болсо, мына 2-нин x'инен чоң, бирок 3-нен кичине болуш керек да. Демек 2-ден чоң, бирок 3-тен кичине бир сан экен x. 2,5 2,6 кандай болбосун, ушундай бир сан экен. Демек 5-тин 2'си болгондо эмне болмок? 25 болмок. Бирок бул 5-тин x'i. Бул эмне? 5-тин 25'тен чоңураак. Анткени 2,5 болгондо мына ал деген 5-тин x'i. Бул 5-тин x'инен чоңураак сан. X'нин ордуна 2'ден чоңураак сан келет. Ошондуктан А варианты туура. Экинчи 2x 3y. Буларды салыштыргыла дептир. X менен y бизге маанисин берген эмес. Бирок биз эмнени билебиз? X y-тан оң жакта жайгашкандыктан чоң болот. Биз болсо муну адашып кетишибиз мүмкүн. Бир сан коюп көрөлү. Мисалы, x-тин ордуна 2 болсун, y-тин ордуна 3 болсун. Анда 2x деген 2 көйтү 2 барабар 4, 3 көйтү 3 барабар 9. Биягы чоң болот атат. Башка кандай санды койсок да чоң болот. 0 коюп көрөлү. Мисалы, x-тин ордуна 0 болсун, y-тин ордуна 1 болсун мисалы. Анда 2 көйтү 0 болот. X-тин ордуна 0 коюп турган болсок, x барабар 0 деп иштесек. Анда 2 көйтү 0 болгон бул 0 болот. Y-тин ордуна 1 койсок, мисалы, каалаган санды койсок, анткени берилген эмес. 3 көйтү 1 дегенибиз барабар 3. Бияк чоң болот атат. Эми биз эң негизги нерсе ЖРТда терс сандарды унутпашыбыз керек. X-тин ордуна минус 4 болсочу, мисалы, x барабар минус 4, ал эми y барабар минус 3 болушу мүмкүн. Анткени биякта жайгашып атат, бул минус 3. Эми ордуна коюп көрөлү. 2 көйтү минус 4. 2 көйтү минус 4 дегенибиз барабар минус 8. 3 көйтү минус 3 дегенибиз барабар минус 9. Минус 8 чоңбу, минус 9. Албетте минус 8 чоң. Анткени минус 8 деген 0га жакыныраак болуп калат. Терс сандарды салыштырган билебиз. Демек бул биякта тескерисинче болуп калды. Бир жолу биягы чоң, экинчи жолу наркы жагы чоң болуп калды. Ошондуктан биз дайыма оң жана терс сандарды коюп көргөндө унутпашыбыз керек. Демек, экинчинин жообу Г. Биринчинин жообу А. Бул сыяктуу дагы негизи ЖРТда ушундай типтеги суроолор көп келет. Мисалы, мына биринчи суроо бул ар түрдүү сан өзгөрүп жылына келет да, менин оюмча, билишимче. Мына экинчи дагы ушундай көп келген суроолордун тибине кирет. Бул сыяктуу суроолорду көрөк иштейм десеңер, анда биздин Билимот Чекит KG сайтыбызда жалпы көп эле азыркы учурда 7 практикалык тест бар. Ошол практикалык тесттердин ичинде мен Сомонун китептериндеги суроолордон, анан мурдакы ЖРТда келген суроолордон карап, анан SAT'ден карап, ОРТ деген SAT'ден көчүрөт. Сомо англисче материалдар бар, алардан көчүрөт. Мен дагы ошол жактан карап, пробный тесттерди түзгөм. Булар чындап маанилүү пробный тест. Жалпы 7 пробный тест бар. Азыр 2021-жылга караганда дагы пробный тесттер кошулушу мүмкүн. Кошулат албетте. Аларды биздин сайттан тапсаңар болот. Эгер бул видеону биздин сайттан көрүп атсаңар, анда демек билесиңер.
эгер силер пробный тестти биздин сайттан таппай жаткан болсоңор, анда биздин номерге кайрылсаңар силерге түшүндүрүп берет. Сайттын кайсыл жагында кантип регистрация болушубуз керек, пробный тесттер жөнүндө маалыматтарды алыш үчүн дагы ушул жака жазсаңар болот. 0776 98 12 00 номери. Эми мен бир силерге суроо берип коеюн, комментарийге жазып койгула. Кандай кылалы? Дароо оюмдан таап туруп, буларга окшотуп туруп түзүп коеюн да кайра эле. Мынысына мындай кылайын. 2-нин x барабар 3-түн y-га. Эми биз эмнени салыштыралы? X менен y салыштыралы. Ушул бир суроо болсун. Мунун жообун биринчи суроо деп коерин. Мунун жообун комментарийге жазгыла. Баса бул дагы көп кездешкен суроолордун түрүнө кирет.